фронтта. Атам курман болуп. Акыркы 3-жылы апамды немистер өлтүрүштү. Атып салышты. Алар аны кыйнашып, шылдыңдашып, анан өлтүрүштү. А мен болсо тирүү калдым. Түшүнүп жатасызарбы? Мен болсо тирүү калдым. Мен болсо керебеттин алдына акырын жашындым да, тирүү калдым. Ошондо жүрөгүм дүк 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 деп согуп турду. Бул ошол согуш учурундагы болгон окуялардан бир үзүндү. Баягы ата-энесини көптөгөн балдар ошол согуштун айынан жетим калып атышпайбы? Ошондо бир ошол кыздын мындай согушта болгон окуясы да. Ошол кыздын окуясын айтып бердим. Биздин айылдан 2 батырыбыз чыккан. Мамасалы Тешебаев жана Осмон Жакыпов. Алар ушул эли жерин коргош үчүн өзүнүн жанын берип, өзүнүн канын төгүп, ошол согушта согушуп келишти. Бизди ушул заманга жеткирген биздин батырларыбызга терең ыраазычылык билдирем. Алар болбосо, алардын эрдиктери болбосо, биз азыр бул жерде билбейм, жок болушубуз да мүмкүн эле. Осмон Жакыпов. Бул 1911-жылы Өзбек СССРинде төрөлгөн. Мен бир аз өзүмө карап көргүлө дегем, кандай эмени элдик көрсөткөнгө ким айтып берет ошол боюнча? Зонтту жок кылган экен. Ошол жакта жүргөндө өзүнүн иштерин, жумуштарын так аткарган экен. Улаты мекендик согушта мекен коргоп даңкталган баатырлардын бири Осмон Жакыпов жана Мамасалы Тешебаев бир айылдын сыймыктуу инсандары. Улуу жеңиштин 80-жылдыгын утурлай Осмон Жакыповдун аты коюлган мектепте баатыр уулдарынын эрдигин даңктоо, жаш муунду мекенчиликке тарбиялоо максатында ачык сабактар, атайын чыгармачылык кечелер уюштурулуп жатат. Осмон Жакыповдун үй бүлөсү кайсы жылы Кыргыз СССРине көчүп келди дейт? Жакыпов. 1926-жыл. Туурабы? Туура, аз көрөлүчү. Туура жообу 1926. Кийинкиси Багратион операциясы кайсы жерде болгон? А варианты Витебск облусу болгон. Ата мекендик согушка биздин өзүбүздүн Кызыл Октябрь айылынан 2 баатыр барган, Осмон Жакыпов жана Мамасалы Тешебаев. Булар биздин чоң аталарыбыз, биз булар менен сыймыктанабыз. Ошо Осмон Жакыпов жана Мамасалы Тешебаев жөнүндө жакында эле конкурс болду. Ушулардын туулгандыгы, качан, кайсыл жерде туулгандыгы жөнүндө, булардын ошо өмүр баяны, кантип каза болгондугу, кайсыл жерде туулгандыгы жөнүндө конкурс болуп өттү. Андан сырткары ачык сааттар болуп турат. Ачык сааттарда дагы биз булар жөнүндө, булардан сырткары дагы көптөгөн ушу өзүбүздүн аймагыбыздагы батырлар жөнүндө да кененирээк маалыматтарды алабыз. Бул жеңишти бизге алып келген аталарыбызга чоң ыраазычылык билдиребиз. Себеби бизге ушундай эркиндикти сыйлаган, жеңишти сыйлаган, алар болбосо биз кандай күн көрөрүбүз билбейбиз. Жыргалчылык заманда жашап атабыз. Чоң ыраазычылык билдиребиз. Осмон Жакыпов биздин чоң аталарыбыз болот. Осмон Жакыповдун ошо интернет булагында өзү негизи азыраак эле маалыматтар бар экен. Андан сырткаркы маалыматтарын мен айта кетсем, Осмон Жакыповдун ошо 2 бир тууган болушкан. Булар Өзбек СССРинде жашашып, 1926-жылы бул жакка көчүп келген. Ошондо Осмон Жакыпов 15 жашта болгон примерно. Анан келгенден кийин бул жакта жашап, эжесинин аты Бану деген болгон. Ал Осмон Жакыпов согушка барып алып кайтып келген эмес. Ал бул жерден кеткен, бирок именно ошо аялы болгон, бир баласы болгон деп айтышат. Биз ошол эжеси 90 жаштан ашып, 95 жашка чейин жашаганда эсимде, биз ошол жөнүндө айтып берет болчу. Анан Осмон Жакыпов именно ушул жерден кеткендигин, согушка анын баласы бар болгон. Баласынын азыр эмеде өзүнүн 2 кызы бар болгон экен. Баласы бирок эми өтүп кетти. Анан ошо баласынын 2 кызы бүгүнкү күндө бар.
бүгүнкү күндө бар. Бирөөсү ошо кыздары дагы эми азыр чоң жашта болуп калды, бирок ошолордун неберелери бар. Бирөөсү Ысык көлдө Каракол, анан бирөөсү ушул өзүбүздүн эле Ошто жашайт. Анын Ош шаарында жашайт, ошонун балдары, эмелери бар. Бизде ушу жакынкы жылдарда эле өзүңүздөр көрсөңүздөр керек, эстелик ачылды. Ошол эстеликтин ачылышына дагы ошол небере балдарынан келип катышышкан. Биздин чоң атабыз болот, мен чоң энемдин тагасы болот. Ош облусунун Өзгөн районуна караштуу Баатырдын наамын алып жүргөн мектепте тарбиялык сааттар менен эле чектелбей, атайын чакан музей да уюштурулган. Анда мектеп окуучулары мекен коргоочулардын эрдиги тууралуу кенен маалымат алууга мүмкүнчүлүк түзүлгөн. Бул жерде биздин айылыбыздын баатырлары Осмон Жакупов жана Мамасалы Тишебаевга арналган музей ачылды. Бул музей негизинен улуу ата мекендик согуштун 80 жылдык мааракесине карата даярдык жүрүп жатат. Бул жөнүндө азын-аулак айтып өтө турган болсом, Осмон Жакупов атабыз 1911 жылы Өзбекстан Андижан облусунун Халван айылында, Найман айылында мугалимдин үй бүлөсүндө туулган. 15 жашында Өзбекстандан биздин Тоз булак айылыбызга көчүп келген. Башкача айтканда, бул ата теги биздин айылыбыздан болот. Кыргыздын чыган үй бүлөсүнөн чыккан биздин баатырыбыз болуп саналат. Ал 15 жашында биздин айылыбызда Бану чоң энебиз болгон. Ошо Бану чоң энебиздин баягы турмуш шарты менен бирге көчүп келген. Себеби Өзбекстанда бул ата энесинен ажырагандан кийин эжеси буну багат. Ошонун негизинде бул жакта өсүп, бул жакта чоңоюп, бул жакта бой жетет. 30 жашында мына биздин Куршап дарыясынан Кара сууга чейин казылган 30 адыр каналында алгачкы комсомолдук патриот катарында, мекенчилик катарында ошол кызматын өтөт, элдин жерине кызматын өтөгөн. Бул биздин мекенибиз үчүн да чоң салым кошуп кеткен деп айтсам болот. Осмон Жакупов 1944 жылы 22 июлда Белоруссияда Витебск областында Дзотту өзүнүн жаны менен курмандык кылып ошол жерде тосулат. Биз бул сурап калдык. Бул абал кандай болгон дегенде, бул кошо барган ошол жерде замандаштарынан угуп калган жерибиз бар. Дзотко негизинен 8 гана жаш уландар барган экен. Ал маалда биздин Осмон Жакупов атабыз 33 жашта болот. Дзотко барганда кадимкиде курал жарагы менен барып Дзотко киришет экен. Бирок Дзотко киргенден кийин Дзоттун ичиндеги тазалоо иши жүрүп жатканда мунун куралында огу да түгөнөт, гранатасы да түгөнөт. Ошол менен жанындагы жоокерлердин баардыгы курман болушат. Ошо курман болгондо эң акыркы күчүн жанындагылар айткан экен: мен жарадар болдум, ок жедим, азыр токтоп турбаш керек. Батальон бизди күтүп турат деп өзүнүн жанын алып барып ошо Дзотко таштагыла деген өзүнүн чечимин чыгарган экен. Бул чоң эрдик. Муну биз сөз менен же кино тасма менен көрсөтүшүбүз мүмкүн, бирок ар бир адам өзүнүн жанын мекени үчүн, өзүнүн жаш муундар үчүн, өзүнүн Тоз булак эли үчүн кылган эрдигин муну сөз менен айта албайбыз. Ошондуктан бул атабыздын эрдиги бул баа жеткис. Ошол эле жылы Осмон Жакупов атабызга Советтер Союзунун баатыры деп наам ыйгарылган. Ал эми бунун кийинки жашоосунда эмне болду? Бану чеңине ар бир 9-майда өзүнүн бир тууганын күткөн күндөрү болгон, сагынган күндөрү болгон. Бирок бул нерсе тарых бойдон калып кетти. Осмон Жакупов атабыз менен бирге чогуу бул жерде Кан майданга кетишкендер, бирге кеткендер болгон, бирок кайтканда ал менен бул Осмон Жакупов менен бирге согушка катышкан эмес. Себеби барганда бөлүктөргө бөлүнүп кеткен. Бирок бакы эл жерине кайтканда бала кандай болгон, менин балам кандай болгон деген кабарлар болуп турган эмеспи? Ошондо бул жөнүндө толук маалыматтар ошентип Бану чоң энебизге жеткирген экен. Бул жердеги берилген орден медалдар Осмон Жакупов атабыздан ошо калган
орден медалдар, анан бул жерде Мамасалы Тишебаев атабыздын дагы орден медалдары кошулган. Демек ушу эки баатырыбыздын эрдиктери түбөлүккө сакталсын деп биз аларды ушул жерге ар бир жаш муун таанышсын деп ушул жерге коюп. Ал эми бул көрүп турган буюм теримдер ошол согуш убагындагы биздин аталарыбыздын пайдаланган буюмдары. Бул баян Улуу Ата Мекен согуштун катышуучуларынан калган баян. Негизинен ар бир клавишасын баскан биздин ардагерлердин элеси бул баянда сакталат. Согуштан келгенден кийин кээ баян чалууну үйрөнгөндөр согуш ырларын аткарып, кээ жерде чогуу отурганда ырдап күйлөп калышты экен. Анан биз буну музейге атайын эстелик катарында сурануу менен алып калганбыз. Музей негизинен бизде дайыма ачык. Тарых мугалимдери, тарбия сааттарда биздер аталар менен жолугушуу, энелер менен жолугушуу деген күндөрүбүз бар. Андан сырткары мына 9-май жана баягы ата мекени сүйүүчүлөр тарбия жүргүзүү деген иш-чарабыз бар. Мына ошондо гана музейибиз дайыма ачык болот. Музейибиз ачык болот. Ар бир бала келип, ушул боюнча таанышып, көрүп, бир сүрөткө түшүп, өздөрүнүн бир ата мекенчилик биз сезимдерди козгоп, өздөрүн бир тарбиялоого багыт бере турган максатта ушул музейди ачканбыз. Осмон Жакыпов 1911-жылы туулган. Аскерге чакырылганга чейин Ош облусунун Өзгөн районунун Кызыл Октябрь колхозунда, андан соң 30 адыр каналын куруууда эмгектенген. 1941-жылы декабрь айында Советтик армиянын катарына Өзгөн районуна чакырылган. Кыска убакта пулемет, аткыч даярдыгынан өтүп, гвардия эфрейтору аскер чинине ээ болгон. Согушта Сталинград шаарын коргоодо эрдик көрсөтүп, 2 рет жаракат алганына карабай, айыккан соң кайрадан мекен коргоого өткөн. Осмон Жакыпов Витебск облусунун Орехи кыштагын душмандардан тазалоо учурунда курман болгон. 2-июль 1944-жылы Тайманбас эрдик үчүн Советтер Союзунун баатыры намы берилген. Баатырдын ысымы өзү эр жеткен Өзгөн районунун Тогуз булак айылындагы көчөгө жана орто мектепке ыйгарылган. Мурдакы аталышыбыз Тогуз булак айылы болуп эсептелген экен. 1941-жылы Куршап райондук аскер комиссариатына негизинен бізде 297 аскерге чакырылган. Қан майданга кеткен аталарыбыздын арасынан көпчүлүгү кайтпай кара кагаз келгендер болгон. Бирок ошолордун ичинен да биз айылыбыз сыймыктанган. Башка сыймыктануубуздун бирден бир баса белгилеп айта турган нерсем, мурунку Советтер Союзунун маалындагы 15 республиканын ичинде эсептеп келгенде дагы бир айылдан кенендей бир айылдан 2 баатыр чыккан эмес экен. Ошол биздин Тогуз булак айылыбызга насип болуп, ушул жерден Осмон Жакыпов жана Мамасалы Тишебаев аталарыбыз барып, кан майданда өзүнүн эрликтерин көрсөтүп, Советтер Союзунун баатыр деген наамга ээ болушкан. Эми алар жөнүндө айтып өтө турган болсок, албетте биздин ушу жаркын заманыбыз, жаркын келечегибиз үчүн алардын өмүрү, алардын жашоосу, алардын ушул оор тагдырды башынан кечирип, биздин келечегибиз үчүн кошкон салымы бул баа жеткис деп эсептейбиз. Бул биздин тарыхыбыз. Мына 2 жылдан бери биздин мектебибиздин 60 жылдык юбилейине даярдануу жүрүп жатат. Ошону менен бирге эле бизде мектептер 2023-жылдан бери Жашыл мектеп деген акцияны уштурабыз. Жашыл мектеп акциянын негизинен бирден бир максаты биздин 297 атабыздын арбагына арнап арча тигип атабыз десек да бул туура болгудай. Себеби мына сиздер көрүп турасыздар, азыр биз 80 көчөттү отургуздук. Бул биздин 80 жылдык Улуу Ата Мекендеги согуштун юбилейине арналган иш-чарабыз болду. Мындан сырткары дагы биз таланттуу балдарыбыз аябагында көп. Алар атайын Осмон Жакыповдун өмүр баяны жөнүндө сценарий даярдашып, ошол боюнча көркөм тасма тартууга даярдандык эле, бирок тилекке каршы жетише албай атабыз. Бирок театр көрүнүштөрү бизде болот. Буюрса 9-майга биз элге ушул жерге ошо театр көрүнүштөрү даярдап бергенге даярдыктарыбыз жакшы, Кудай буйрса. Мекенди сүйгөн инсан бул мекенине болгон боорукерлик, мекенине болгон күч кубат, мекенине болгон өнүгүүсүнө болгон салымын
гана пайда кылат эмеспи? Окуу менен чектелбейт да. Тарбия бул эмне менен чектелет? Тарбия бул адамдын өзүнүн жерин сүйүү менен чектелет. Мына ошондо гана кыргыз мамлекетинин түптүүлүгү, кыргыз мамлекетинин тарыхы бул кенен бир баяндарга ээ болуш керек. Биз ошол максатта бул боюнча көп иш чараларды уюштуруп турабыз. Ош облусунун Өзгөн району баатырлардын мекени болгон аймактардын бири. Ул ата мекендик согушта, тылда жана эмгекчилдиги менен элдин эсинде калган улуу инсандарды келечек муун баалай жүрсүн деген максатта атайын демилге көтөрүү менен аймактардагы негизги көчөлөрдө алардын элестери даңкталып турат. Айылда туулуп өскөнүмө өзүм дагы сыймыктанам. Себеби дегенде бизде мына биздин айыл кичине болгондугуна карабастан эки ата мекендик согуштун баатырлары чыгып отурат. Бизде дагы айыл өкмөттө өзүлүк даярдыктар көрүлүп атат. Быйыл айрыкча көңүл бурулуп атат. Ошо 80 жылдыкты жогорку деңгээлде өткөрүлөбүз деген мындай мисал. Эми элдин демилгеси менен ошо айыл тургундардын демилгеси менен эстеликтер тургузулган. Согушка жарактуу болосо дагы жашы жетпей калган болсо дагы тылда эме кылып өздөрүнүн эмгегин көрсөткөн ардагерлер бар азыр. Өзгөн шаарынын чок ортосунда да эмгек жана мекен коргоочу баатырлардын айкели орнотулган. Белгилүү баатыр Мамасалы Тешебаевдин небереси учурда Өзгөн шаардык мэрияда ийгиликтүү иштеп жатат. Ал ар дайым чоң атасынын эрдиги менен катар буга чейин айрым баатырлардын кийинки тагдырына кызыгуу аркылуу жакындары менен да байланышып турганын айтат. Өзгөн районунан 6 Советтер Союзунун баатырлары чыккан. Булар чыныгы мекендин сүйүүнүн үлгүсүн ушулардан үйрөндүк деп айта алам. Мына мектептерде, жогорку окуу жайларда деги эле жаштарга тарбия берүүдө мекенчилдик деген темада булардын орду өзгөчө деп белгилеп айтат элем. Буга чейин эми Союз мезгилинде сонун даңкталат эле. Акыркы эгемендүүлүк жылдары кичинекей унутулуп калып, кичинекей бир булардын чыныгы эрдиктери кээ бирде эскерилбей калып аткан учурлар деле бар. Мына 80 жылдыктын алдында дагы бир баса белгилеп кетүүчү нерсе Өзгөн районунан чыккан 6 баатырдын экөө бир айылдан, кичинекей бир 9 булак деген алакандай айылдан бир дүйнөгө белгилүү болгондой мындай бир 2 Советтер Союзунун баатыры тарбияланып өскөн жерде. Буну менен Кыргызстанда сыймыктансак болот. Мына бир 2000 жылдары мен Осмон Жак баатырдын атын алып жүргөн мектепте жетекчи болуп иштеп жүргөндө Өзбекстандан бир делегация келип, бул биздин өзбек туугандардан экен деп, мен уруу улутты айткым келбейт, ошондой бир тактап талашуулар тактаганы келгенде, анан бул Осмон Жактын бир тууган эжеси болчу Баны деген чоң энебиз. Ошол кишинин урпактарын көрүп, ошол бала чакасын көргөндөн анан деп биз адашып калдык окшойт деп такташып кеткен. Анда райондук мамлекеттик администрацияда аялда аксагалдар кеңешинин төрагасы Райымбек деген аксагал болчу. Ошол киши ээрчитип ушундай барып биз экөөбүз тең сыймыктанып сүйүнүп кеткенбиз. Баатыр биздики, мына туулган айылы ушул жерде тура. Кээ бирде бул кишинин Өзбекстандын коңушу бир эле мамлекет болгонбуз да. Ошол мамлекетте катташкан туугандары, ошол жерде тууган уруктары болгон үчүн бул ошол жакта дагы эсептелип жүргөндүгүн кийин байкадык. Ул ата мекендик согушта Ош облусунун Өзгөн районунан каармандык жана эрдик көрсөтүп, 6 жоокер Советтер Союзунун баатыры наамына татыктуу болгон. Аты аталган баатырлардын өмүр тажымалы тууралуу кийинки көрсөтүүбүздө кенен маалымдайбыз.